өрттөн өткөн турбай. Йоо, пожалуйста. Ой, это. Алло, Эрзат. Кенкол Токойчулуу номер 4-чү корктан өрт чыкты, Эрзат. Кенкол Токойчулуу номер 4-чү корктан өрт чыкты. Машыгуу чоң алыш айыл аймагына караштуу Манас айылында Токойдо кырдаалга жакын шартта уюштурулган. Атайын даярдалган жагдайда өрттү токтотуу жана чектөө иш жүзүндө аткарылды. Талас Токой чарбасынын кызматкерлери жана Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү суу чачуучу шаймандарды, өрт өчүрүүчү автоунааларды колдонуу менен өрттү кыска убакытта көзөмөлгө алышты. Биз өрт өчүрүү кызматы келгенге чейинки иш аракеттерибизди кылып атабыз. Анан биздин өрт өчүрүүгө жанагы тилсиз жоо каптаган чоңоюп кеңейип кеткен учурда биз ал өзүбүздүн күчүбүз жетпей калса өрт өчүрүү кызматкерлерине чалып, алардан да жардам сурайбыз. Жайкысын токойлуу аймактарда элдин агымы көбөйөт. Эс алууга чыккандар көп учурда от жагып, андан соң өчүрбөй кетип калуусу өрт коркунучуна себеп болуп келет. Бул коркунучту алдын алуу үчүн токойчулар жайкы сезон башталгандан тарта түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Мага тиешелүү 182 гектар токой бар. Ушул токойду карап элдерге эс алуу жарандарга түшүнүү иштерин жүргүзөбүз. Ар кайсы жерге от жакпагыла, сууга түшпөгүлө деп жаш балдарга, жарандарга түшүнүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Талас районунда өткөрүлгөн бул машыгуу жаратылыш кырсыктарына, өзгөчө токой өрт кырсыктарына каршы даярдыкты күчөтүү максатын көздөйт. Машыгуунун максаты токойчулук менен биргеликте токой өртүнүн алдын алуу жана өрт катталган убакта биргеликте өчүрүү. 101 Талас району боюнча өзгөчө кырдаал бөлүмү 101 өрт каршы куткаруу бөлүмүнүн автоунаасы чыкты, бир бөлүм. Мындай автоунадан бизде 2 дана бар. Ар бир автоунада 6 тоннадан суу батат. Бул убакытка чейин бизде Талас району боюнча өзгөчө кырдаал бөлүмүндө жалпы 21 өрт кырсыгы катталды. Анын материалдык чыгымы 2 миллиондон ашты да. Белгилей кетсек, Талас району боюнча жалпы токой аянты 35.387 гектарды түзөт. Жаратылыш анын ичинде жашыл аймак болуп эсептелинген токой аянттарын коргоо ар бир жарандын милдети. Жоопкерчиликсиз мамиле калыбына келбес зыян тарттырат. Гүлзада Бакаева, Нургелди Ашубеков, Талас району.